Саламатсыздарбы? Аралаштыруу каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Эмне үчүн төрөлгөн баланын кулагына азан айтабыз? Эненин курсагынан түшү менен бунун угуу сезими, сезим, угуу органы бар. Көрүү, жыттоо, тил менен, кол менен биринчи сезимдери Аллахнын азан, Аллаху акбар азан менен ойгонсун. Мен көп маселелерди айтып келдим. Мен 95-жылы биринчи Египетте кыздуу болуп калдым. Акушерка аял, кызымды төрөткөн врач аял. Кызды көтөрүп, атасы ким дедиле? Мен десем. Калайын десем, саллу аля наби dedi. Пайгамбарга салават айт dedi. Саллу аля наби. Силер да пайгамбарга салават айтыңыз. Саллаллаху алейхи ва саллям деп эм алайын десем, аздин dedi. Кулагына азан айт dedi. Аллаху акбар, кулагына азан айтсам, алайын десем, сол кулагына такбир айт dedi. Кулагына такбир айттым. Андан кийин пайгамбардын сүннөтү. Бирөө айтат го, "О, балалуу болдум, сүйүнчү бер" десе, качан жубабыз дейт, а? Шариатта кандай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү баракаллаху фил маухуб. Баракаллаху фил маухуб, Аллах берген белегиң берекелүү болсун. Белекти ким берди? Аллах берди. Ва шакартал вахиб, белек берүүчүгө шүгүр кыл. 2 ракат намаз оку, сажда кыл. Ва шакартал вахиб варзыкта бирраху, шунун мээримини Аллах сага насип кылсын. Ва балага шудда, бойго жеткен элдин диндин керегине жараган жигит болсун, же кыз болсун деген. Бул сүннөт. Не деп куттуктайт экенбиз? Аллах берген белегиң берекелүү болсун, береке бергенге шүгүр кылгын. Бул баланын мээримини, кызматын Кудай Таала сага насип кылсын, жана балан иман менен ата энелүү чоңойсун дегендей.